Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Баткен телеканалынын түз эфиринде 2021 жылдын 28 ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого бир мандаттуу шайлоо округтарынан ат салышып жаткан талапкерлердин катышуусундагы теледебатты баштайбыз. Көрсөтүүнү кесиптешим Миңгүл Көчөрова жана мен Кайрат Жапаров алып барабыз. Анда алгачкы теледебаттын катышуучулары менен тааныштырып өтөлү. Номер 1 Лейлек шайлоо округунан Чучуглактын негизинде тандалып алынган 1 тайпанын талапкерлери. Жусупов Аширбай Бапович, Сегизбаев Мирбек Абдрахимович, Ажибаев Чыңгыз Ильяс Кожоевич. Саламатсыздарбы, урматтуу талапкерлер, студиябызга куш келипсиздер. Анда биз теледебаттын эрежелери боюнча кыскача түшүндүрмө берип өтөлү. Теледебат 4 раундтан турат. Жалпысынан ар бириңиздерге 15 мүнөттөн убакыт берилет. Биринчи раундта ар бириңиздерде 2 мүнөттөн убактыңыздар болот. Бул убакытты өзүңүздөрдү тааныштыруу менен жана программаңыздарды айтуу менен колдонсоңуздар болот. Ал эми экинчи раундта талапкерлер үчүн 7 мүнөт каралган. Мында алып баруучулар тарабынан сиздерге 3 суроо узатылат. Ал эми 3-чү раундта кайрадан эле ар бириңиздерге 3 мүнөттөн убакыт берилет. Бул убакытты бириңиздерге суроо берүү менен пайдалана аласыздар. 4-чү соңку раундта талапкерлер үчүн 3 мүнөт каралган. Мында ар бириңиздер өз шайлоочуларыңыздарга кайрылып, жыйынтыктоочу сөзүңүздөрдү айтсаңыздар болот. Дагы бир талапкерлер үчүн эскерте кетүүчү жагдай, берилген убакытты туура пайдаланууга аракет кылыңыздар. Анткени ар бир бөлүктөн артып калган убакытты кийинки бөлүктөргө пайдаланууга мүмкүн эмес. Ошондой эле теледебаттын жүрүшүндө адамдык сапаттарга шек келтирүүгө, экинчи талапкерге каршы үгүт жасоого, же болбосо терс пикирлерге чакырык жасоого тыюу салынат. Анда даяр болсоңуздар биринчи раундты баштайбыз. Биринчи раундты башта айтып өткөндөй, ар бириңиздерде 2 мүнөттөн убакыт болот. Бул убакытты өзүңүздөрдү тааныштыруу менен жана ошондой эле программаңыздарды айтуу менен пайдаланасыздар. Анда биринчи кезек ошо Аширбай Бапович сизден баштайбыз. Сиз баштасаңыз болот. Рахмат. Саламатсыздарбы, Өрүзару Баткен областынын тургундары, саламатсыздарбы, Лейлек районунун тургундары, жерлештерим. Мен Жусупов Аширбай Бапович, номер 1 Лейлек шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутатына талапкерлигимди көрсөттүм. Мен ушул Лейлек районунун Катыраңгы айылында туулганмын. Кесибим боюнча айыл чарба адиси. Убагында Фрунзедеги айыл чарба институтуну бүткөндөн кийин Москвадагы Скрябин атындагы академиянын жогорку курсун бүтүргөнмүн. Андан кийин Бишкекке кайра келип, ошол эле академияда өз ишимди, тажрыйбамды баштадым 2 жыл. Ошол жерде иштегенден кийин андан кийин ушул Бишкек шаарындагы Баяз соода комплексин ачып, ошол жерде үзүлбөгөн эмгектендим. Андан кийин Чүй областынын Аламын районундагы совхоз Майскийде өзүм кесибим менен иштеп, ошол жерде башкы ветеринар жана төраганын орун басары болуп иштедим. Андан кийин ушул Кыргыз Республикасынын президенттин иш башкармалыгынын протокол отделинде иштедим. Андан дагы Кыргыз Республикасынын республикалык госплан директор болуп иштедим. Андан кийинки учурларда Кыргыз Республикасынын өкмөтүндөгү ветеринардык фитосанитардык инспекциянын бөлүм башчысы, башкармалыктын башчысы жана Кыргыз Республикасынын башкы ветеринардык инспектору болуп иштедим. Акыркы кезде ушул айыл чарба министрлигинин торболорду жүргүзүү бөлүмүндө консультант болуп иштөө менен мына иштеп келатам. Бүгүнкү күндө жеке ишкермин. Сизде дагы 20 секунд убактыңыз бар, кошумчаласаңыз болот. Эмне үчүн мен депутатка баратам? Ушул мен айыл чарба кызматкери болгондон кийин ушул менин Лейлек районундагы Лейлек чөлкөмүндөгү айыл чарба проблемаларын көйдөгө кайдыгер калтырган жок. Ошондуктан мен өз талапкерлигимди ушул Лейлек районундагы негизги айыл чарба маселелери, жумуссуздук жана ушу дыйкан, чакан жумуштарын өтүрүү боюнча. Рахмат, вактыңыз бүттү. Кезек Мирбек Абдрахимович, сизде 2 мүнөт вактыңыз бар. Ассаламу алейкум, жалпы Кыргыз Республикасынын жарандары жана телекөрүүчүлөр.
Мен Сегизбаев Мирбек Абдурахимович 1981 жылы 9 майында Кыргыз Республикасына караштуу Ош облусунун мурдагы Ош областынын Лейлек районунун Камун айылында төрөлүп, ошол жерде орто билимди алып чоңойдум. 98 жылы орто билимди аяктап, жогорку окуу жайга тапшырдым. Баткен мамлекеттик университетинин Сүлүктүүдөгү филиалында физика математика адистиги боюнча жогорку билимдүү дипломуна ээ болдум. Ошону менен катар орто мектепте физик, математик, информатик мугалим болуп иштедим. Ошондой эле жана башка коомдук иштерде иштедим. Андан соң жашоо шартка байланыштуу Бишкек шаарында көчүп барып, ошол жерде дыйканчылык менен алектендим. Ошондой эле эл арасында ар кандай жумуштарды аткарып жүрдүк. Жана азыркы учурда талапкер болуп катталганыма байланыштуу жумуштарымдан бошоп турамын. Жана талапкер болуунун максаты көптөгөн жүрөк өйгөн маселелер бар үчүн өзүмдү талапкерлигимди койдум. Рахмат, Мирбек мырза, сизде дагы 17 секунд убактыңыз бар экен, пайдаланасызбы? Мейли, өткөзө бериңиз. Рахмат, анда кийинки убакытты пайдалануу кезегин Чыңгыз Ильяс Кожоевичке узатабыз. Анда сиз баштай берсеңиз болот. Саламатсыздарбы, Баткен областынын жана Лейлек районунун тургундары. Мен Ажыбаев Чыңгыз Ильяс Кожоевич. Бир мандаттуу номер 1 Лейлек районунун шайлоо округунан өзүмдүн талапкерлигимди койдум. Мен 1991 жылы Баткен областынын Лейлек районунун Исфана шаарында туулганмын. 1998 жылдан баштап 2009 жылга чейин Исфана шаарындагы Юрий Гагарин атындагы орто мектебин аяктаганмын. 2009 жылдан баштап 2014 жылга чейин Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетин ийгиликтүү аяктаганмын. 2014 жылдан баштап 2017 жылга чейин Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын коомдук жардамчысы болуп иштеп келдим. 2017 жылдан бүгүнкү күнгө чейин Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасынын тергөөчүсүнүн кызмат ордун ээлеп келемин. Аскердик даражам юстициянын улук лейтенанты, үй бүлөлүүмүн, бир кыздын атасымын. Мен шайлоого аттанганымдын эң негизги себеби баарыбызга белгилүү болгондой 1 жыл мурун шайлоо жокко чыгарылды. Бул элдин талабы болду. Элдин талабы жаштар келсин, иллюстрация болсун, жаңы жүздөр келсин деген талап коюлду. Ошонун негизинен мен өзүмдүн талапкерлигимди коюп, Лейлек элиме, Лейлек жериме кызмат кылайын деп чечтим. Рахмат. Дагы убактыңыз бар, кошумча салыңыз. Рахмат. Рахмат, анда ыраазычылык билдиребиз баарыңыздарга. Биринчи раундда сиздерге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Азыр биз болсо экинчи раундду баштайлы. Бул раундда ар бириңиздерге 7 мүнөт каралган. Биз тараптан сиздерге 3 суроо берилет. Анда мен суроону Аширбай Бапович сизден баштасам. Элет жеринде өзгөчө ушул Лейлек району Сүлүктүү шаарында ишкердүүлүктү колдоо үчүн мамлекет эмне кылышы керек? Жергиликтүү бийлик эмне жасаш керек? Ал эми депутаттар эмне кылыш керек? Сиздин убактыңыз башталды. Жооп бере берсеңиз болот. Жакшы, чоң рахмат. Негизги ушул менин программамдын эң бир алгачкы, эң бир актуалдык маселелердин бири ушул сиз жакшы вопросту көтөрдүңүз. Эмне иш кылыш керек эгер депутат болуп калса бул багытта? Эгерде мен жогорку кеңешке насип болуп депутат болуп калсам, биринчи кезекте ушу региондорду өнүктүрүү, жеке ишкерликти өнүктүрүү боюнча менин программамда бар. Элет жерин өнүктүрбөйүнчө, жергиликтүү жаштарды иш менен камсыз кылмайынча биз мамлекет көтөрө албайбыз. Алам айылдан башталат дейт. Менин программамда дагы эң биринчи ушул максатым өнүккөн аймак, өнүккөн мамлекет деп аталат. Ошондуктан жергиликтүү жерлерге, айылдарга
жакшынакай мыйзамдарды кабыл алып, ошо жаштарыбызды ошо жерге иш менен камсыз кылышыбыз керек. Биз мыйзам чыгаруу жыйынына барсак, ошо жерге айылга керектүү жаштардын бардык мүддөсүн камсыздала турган мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек. Жумушсуздук бүгүн Лейлек районунда республика боюнча, статистика боюнча биринчи орунда ээлеп атат. Ошондуктан биз жакшынакай мыйзамды кабыл алсак, жергиликтүү бийлик, ошол администрация, айыл өкмөтү жергиликтүү жерде ошол мыйзамдарды турмушка ашырыш керек. Мына ошондо биз мыйзам эгерде убагында жакшынакай кечикпестен аткарылса, биз жаштарыбызды жумуш менен камсыздап алабыз. Рахмат. Экинчи суроо. Бүгүнкү күндө ыйман маселеси, адеп ахлак маселеси өтө актуалдуу болуп турат. Биз кандай кылып коомду оңдой алабыз? Эмне кылганда биздин аксакалдарыбызды кадырлуу, жаштарыбызды ыймандуу болот деп ойлойсуз? Ыйман маселеси эң биринчи маселелерден болуп эсептелет. Себеп дегенде, мына союз кезинде бул багытта чоң жакшы иштер жүрүп эле. Акыркы кездерде ушул ыйман маселеси толук кандуу жүрбөгөндүктөн биз көпчүлүк учурларда ушул жаштардын арасында ушундай бир терс көрүштөрдү көрүп атабыз. Бул үйдөн башталыш керек. Мектептен башталыш керек. Жогорку окуу жайлардан башталыш керек. Кайсы жерде болбосун, кыргыз элине керектүү болгон, биздин менталитетке керек болгон жакшынакай биздин өзүбүздүн улуттук ката салтыбыз. Биздин ушу кыргыз элине керектүү болгон, тиешелүү болгон сапаттарыбыз болуш керек да. Бул боюнча республикалык масштабта стратегияны кабылдаш керек. Биздин улуттук стратегиябыз кандай болуш керек? Жаштарыбыз кандай тарбияланыш керек? Кандай окуш керек? Жана кандай багытта болуш керек? Үчүнчү суроо, ушул Лейлек району көп улуттуу район, дегеле Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Биз кандай кылганда ушул Лейлек районунун жалпы эле Кыргызстанда улуттар аралык ынтымакты бекемдөөнү чыңдай алабыз? Туура, биздин Кыргызстан көп улуттуу эл. 80ден ашык улуттар жашайт биздин Кыргызстанда. Ошондой эле биздин Баткен областында, анын ичинде Лейлек районунда көп улуттуу элдер жашайт. Ошо көп улуттун жоопкерчилигин алып жүргөн кыргыз эли биз улуттар аралык ынтымакты чоң жоопкерчилик менен алып барышыбыз керек. Бул дагы ушул улуттар аралык мамилелер ушу мектептен, үйдөн башталыш керек. Мына биз көп улуттуу эл болгонубуздан кийин бардык коомдук жерлерде, институттарда болобу, мектептерде болобу, жана башка жайларда болобу, улуттар аралык мамилени биринчи планга коюшубуз керек. Мына эл ынтымак болсо, эл бирдиктүү болсо, мына мамлекетибиз да бирдиктүү болот, мамлекетибиз да күчтүү болот. Ошондуктан элдин ынтымагы, улуттар аралык ынтымак бул биринчи планда болуш керек. Мен эгерде буюрса депутат болуп калсам, бул проблема менин биринчи көйгөйлөрүм жана биринчи ушу максатым болуп эсептелет. Ашырбай мырза, сизде дагы 3 мүнөт 38 секунд убактыңыз бар. Эгерде буга чейинки суроолорго дагы толуктоо киргизем десеңиз, пайдалансаңыз болот. Рахмат. Мына ушул сиз берген суроонун алкагында дагы мен кошумча кылып айтып кетейин. Негизи эле мен депутаттык, кандидаттык программамда мына ушул маселелер толук кандуу камтылган. Негизинен мен ушул Лейлек районундагы миграция, жаштар проблемасы, кары картаңдар маселеси көйгөйдү жаратып келатат. Бүгүнкү күндө статистикага таянсак, республика боюнча эң чоң көйгөй мына миграция Лейлек району боюнча. Бүгүнкү күндө биздин Лейлек районуна 70% миграция Чүй областында, андан Россияга дагы мына көпчүлүк жаштар чыгып кетти. Мына ошол Россия жеринде, башка мамлекеттерде биздин жаштарыбыз өтө чоң кыйынчылыктарга дуушар болуп атат. Мына жакында эле мына биздин райондон бир жаш бала каза болуп келди, 23 жашында Россияда. Мына анын бала чакасы калды. Жаш балдар ыйлап атат бүгүндө. Кана биздин атабыз, кана апабыз деп. Ал жаш балдар неберелерине карап отурган кар картаңдар бул жактан көксөк болуп атат. Эгерде биз өзүбүздүн областта, Лейлек районуна жакшынакай мыйзамдарды жазсак, ошол жердеги жаштарды иш менен камсыз кылсак, миграция чыкпаса, балдардын жанында болсо, мына ошол региондорду ошентип өнүктүрүшүбүз керек. Бул жака жакшынакай мыйзамдар керек. Эгерде депутат болуп калсак, ошо айрыкча чегара жерлеринде жакшынакай мыйзамдарды кабыл алып, чакан ишкерликти, кайрат иштетүү ишканаларында, айрыкча айыл чарбасында, эгерде жер өнүкпөйүнчө, жерди өнүктүрбөйүнчө мамлекет дагы күчтүү боло албайт. Жер эне деп коет. Ошондуктан жер бизди багат. Бүгүнкү күндө
мына тамақ аш қауіпсіздігі менен мына елімізді бақсақ, жұмыс менен қамсыз қылсақ, бұл деген тамақ аш қауіпсіздігі ұлттық қауіпсіздігі менен бірдей болады. Біздің еліміз тоқ болса, ынтымақты болсақ, мемлекетіміз дағы ошондай ынтымақта күшті мемлекет болады. Рахмат, вақытыңыз бар дағы, егер пайдалансаңыз. Кейін пайдалансам болады? Жоқ, кейін пайдаланға болмайды. Дағы бір көйгөйлерді айтып қойсам болады. Мына айыл шаруасында Союз кезінде мына 2006 жылға чейин 1,5 мыңға жақын коллектив шаруалар болып тұрған болса, мына ақырғы 5-6 жылда ушу диқан шаруасы 500 мыңға чейин түшіп қалды. Мына жылдан жылға біздің коллективті шаруалар, диқан шаруалар азайғандан азайып баратат. Ички дүң продукциясы Қырғызстан бойынша бүгін 14%-дан ашпайды. Мына Союз кезінде ички дүң продукция 30% ошондан да бийик болгонда, ички дүң продукцияны камсыз кыла алганыбыздан кийин мына биздин элет өнүкпөйт, жер өнүкпөйт. Ошондуктан мына биз Кудай буйрса депутат болуп калсак, алыскы региондорго жакшы улгуталык кредиттерди, жакшы чакан ишканаларды, кайра иштетип ишканаларды, мына айрыкча айыл чарбасында сүт багытында, ет, жүн багытында чакан ишканаларды уюштурсак, айрыкча мына кыздарыбызга дагы мына ишкерлик, швея, көпчүлүк кыздарыбыз жумушсуз отурат бүгүнкү күндө. Ошондуктан эң биринчи максат жаштарды иш менен камсыз кылуу. Рахмат сизге. Ыраазычылык билдиребиз. Анда кийинки кезекте 7 мүнөттүк убакытты колдонуу мүмкүнчүлүгүн Мирбек Абдрахимович сизге берели. Биринчи суроо ушундай, жана башта айтып өткөндөй эле элеттеги эң көйгөйлүү маселелердин бири бул жумушсуздук. Сиз эгер ошол депутат болуп барып калсаңыз, ушул жумушсуздук маселесин чечүүдө сиздин план программаларыңыздарда конкреттүү кандай сунуштар, пландар бар? Биз элет көйгөйү боюнча программабызда жумушсуздук боюнча, миграция боюнча жүргөн жаштарыбызды кайтаруу максатында биринчи очурут жаштар эмне максатта ошол миграция болуп жүрөт? Жумушсуздуктан албетте. Бирок алар бул жака келген учурда да жумуш таап бере албай жатабыз. Бирок азыркы учурдун талабы болуп атат. Мини кичинекей ишканалар бар, производстволор чыгып атат. Мисал алсак Бишкекте бардык кичи цехтер иштеп атат. Ар түрдүү кичи цехтер иштеп атат. Кичинекей цехтер өтө көп. Ошолорду айыл жерлерге алып келип, ушул жерде жаштарды ушул жака артка кайтарып, баары Бишкекте чогулуп алган, ошолорду артка кайтаруу максатында ишканаларды ачуу керек. Ошол Бишкектеги ишканаларды ушул жака ачуу керек. Кайсы жолдо болбосун, бул эң көйгөйлүү маселе. Бизде азыркы эң негизгиси ошол. Цехтерден чыккан производстволор Россия Федерациясына кетип атат, чет мамлекеттерге кетип атат. Билимсизден Кыргызстандан чыккан кийим-кечелер өтө жакшы чыгып атат, өтө жакшы баа берип атат. Ошондуктан биздин жаштарды кайтарып келип, ушул айыл-айылындагы кичи цехтерди ачуу менен ошого бизде мамлекет ошолорго жардам иретинде албетте жаштарга шарт түзүп беришибиз керек. Шарт түзүп бербесек алар кармалбайт бул жердечи. Бирок Бишкекте дагы төлөп атат, кичине мисалы бир жерде алып иштетип атат. Ошол жердин ижара акысы бар, ошол жердин налогу бар. Эгерде жаштар бул жака келсе, налогда өз айылында калмак, ижара акы жок болмок. Чоң зданиялар бар бул жактачы. Ал жакта бир топ аренда төлөшөт ага. Мен чакырып келет элем, ушул жака келип, жаштарды мүмкүнчүлүктөн пайдаланып келип, ушул жерде кичи ишканаларды ачып, мекенибиз үчүн аракет кылайлык, ар бирибиз салымыбызды кошойлук. Ошондой эле мисалы Бишкекте барат, ушул жактан барып Бишкекте дыйканчылык кылат. Мисалы бир туугандарыбыз көп, баары дыйканчылык менен алектенет. Адал эмгек, бирөөдүкүнү урдабайт, бирөөдүкүнү эме кылбайт. Адал эмгек менен акча табышат. Бирок ошону ушул жакта да кылса болот да. Ушул жакта дагы кылып, экспорттоо маселесиге келип такалсак, көптөгөн дыйкандарыбыз помидор, агрусу эгишет дагы, ошону акыркы күздө келгенде, ошонун акча кыла албай калышат да. Себеби
чет мамлекеттерге кыйынга турайт. Ошону жетектемекмен, албетте бул дыйканчылыкта өтө пайда көп. Жер менен иштеген эч качан зыян тартпайт. Ошондуктан мына өзүбүздө өтө чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Эми бир убакта кетишти Бишкекке. Эми ошолордун кайтуусуну суранат элем. Кайтып ар бирибиз өз мекени, өз айылыбызда, өз жерибизде өнүгө өстүрсөк, бул Кыргызстан бат эле өнүгөт. Анан баарыбыз Бишкекке чогулуп алсак, бул деген туура эмес көрүнүш, жат көрүнүш болуп калды азыркы учурдун талабы. Эми ошол жакта жумушсуз жүрөт, албетте. Россия Федерациясында көптөгөн бир туугандарым жүрөт. Аларды деле чакырмакмын. Өз элиңде кичине болсо дагы кенен жүрөт. Ошол чакырып кетмекмин бардык жаштарды. Анда экинчи суроону берейин. Ошондой эле мына өлкөбүздө, анын ичинен Баткен облусунда көптөгөн жаш үй бүлөлөр колдоого муктач. Мисалга алсак, ошол там салуу үчүн жер участкалары жетишсиз. Эгерде сиз ошол аттанып жогорку кеңешке барып калсаңыз, жаш үй бүлөлөрдү жер менен камсыз кылууда там салуу үчүн кандай конкреттүү бир сунуштарды бере аласыз? Конкреттүү сунушубуз эми албетте жаштарды биринчи очурут кайтаруу максатында аларга биз мамлекеттик программа боюнча жаштар ар бир область боюнча бөлүнгөн ченемдүү мүмкүнчүлүктөрдү алышыбыз керек. Жаштарды кайтарышыбыз керек. Өздөрүнү биринчи көп кабаттуу үйлү тургузганда ал жерге жумушчу керек. Ошол жаштарды жумуш менен ошентип камсыз кылышыбыз керек. Өздөрүнүн мисалы канча кабат болсо деле ошол жерде жумушчу болуп калат. Ошондуктан бул жер бөлүштүрүү боюнча дагы карап чыгыш керек. Мыйзамдарды дагы, кодекстерди карап чыгып, албетте бул карообуз калат. Биринчи планыбыз ушул. Жаштардын үй маселеси. Жылдан жылга жаштар көбөйүп атат. Алардын келечегин ойлошубуз керек. Кандай кылат, кайсыл жерге отургузабыз, кайсыл жерде жумуш менен камсыз кылабыз буларды. Ушул эми ушул маселелер бар. Ал эми үчүнчү суроого кайрылалы. Азыр эми негизинен көп ушу ажырашууга дуушар болгон жаш үй бүлөлөр абдан көбөйүп кетти. Канткенде биз ушул маселени жолго сала алабыз? Өтө жакшы суроо. Өтө жакшы суроо. Бул деген азыркы учурда жүрөгү ооруп, жанын кейит. Бул көрүнүштү көрүп, мен жаштарга кайрылмакмын. Кайсы учурда болбосун, кандай кыйынчылык болбосун, үй бүлөнү кармап калыңыздар. Үй бүлөнү кармоо бул үй бүлө бул кичинекей мамлекет. Ошол үй бүлөнү кармап калыңыздар, кыйынчылыкка туруштук бериңиздер. Албетте үй бүлөнүн ичинде ар кандай сыноолор болот. Бул сыноолорго чыдаңыздар. Жаштарга айтарым, өзүңүздөрчө 2 жаш программа койсо алдыначы, максат койсо бул ажырашуулар болбойт. Анан да чакырып кетет элем. Жаштарга чоңдор насаат берсе, турмушту түшүндүрсө, себеби баарынын башынан өткөн турмуш. Ошондуктан жаш үйлөнгөн, жаш үй бүлөлөргө албетте кимибиз болбосун, алардын келечеги үчүн биз кам көрүшүбүз керек. Түшүнбөгөн жагдайларды түшүндүрүшүбүз керек. Моундай болот, кыйналган учурда кабар алышыбыз керек. Бир жакты жамандабашыбыз керек. Экинчи жак бири-бирөөсүн эч качан жамандабаш керек. Ошондо үй бүлө сакталат. Үй бүлө сакталуу менен мамлекет сакталат. Бул ар бир жаштардын турмушта адашпоосун мен каалайт эдем. Рахмат, сизде 38 секунд убактыңыз бар, пайдалансаңыз болот. Жетишет мага, рахмат. Сизге рахмат айтабыз. Анда Кезек Ажибаев, Чыңгыз Ильяскожоевич сизде. Биринчи суроону берсем, бүгүнкү күндө өлкөдө буга чейин болуп көрбөгөндөй коррупция менен күрөшүү жүрүп жатат. Бул күрөштүн жыйынтыгы натыйжалуу болуш үчүн сиз канчалык салым кошулат элеңиз? Деги эле кандай чараларды көрсөк болот? Биз ушул дагы деле болсо ошол коррупция менен күрөшүп, аны жоюуда. Рахмат. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө коррупция менен жакшы күрөшүүлөр болуп атат. Бул күрөшүүлөргө өзүнүн чоң салымын президентибиз Садыр Нуркожоевич кошуп атат.
жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич өзүнүн салымын кошуп атат. Сөзсүз түрдө мен дагы депутат болуп барып калсам, өзүмдүн салымымды кошомун. Коррупция менен күрөшүшүм керек. Коррупцияны кантип жоебуз? Ар бир адам өзүнөн башташ керек. Менин оюм. Сөзсүз түрдө өзүнөн баштап, жакшы, татыктуу кадрлар керек. Ошондо гана коррупция жоголот. Рахмат. Экинчи суроо, бүгүнкү күндө ушул өлкөдөгү жаштардын негизги көйгөйү кайсы деп ойлойсуз? Анан сиз ушул жогорку кеңешке барып калсаңыз, мына ушул жаштардын көйгөйлөрүн көтөрүп чыгууда, деги эле алардын маселесин чечүүдө кандай аракеттерди жасасак болот? Негизи кандай жолдор бар? Өлкөбүздө бүгүнкү күнү жаштарыбыздын көйгөйү көп. Биринчиси, жаш үй бүлөлөргө жер камсыз болбой атат. Жерлер трансформация болбой атат. Кийинкиси, иш орундары жок. Мен Кудай кааласа депутат болуп барып калсам жогорку кеңештен, биринчи кезекте ушул суроону көтөрөмүн. Сөзсүз түрдө жаңы үй бүлөлөргө жер камсыз болуш керек. Бийлик жер менен камсыз кылып бериш керек. Кийинкиси, иш орундарын кантип түзөбүз? Иш орундарыны мен ушул өзүбүздүн Лейлек районуга токтолуп кетейин. Лейлек районунун иш орундарын түзгөндө бул жака көптөгөн завод, фабрикаларды алып келишибиз керек. Бизде мыйзам бар, Лейлек СЭЗ деген. Ошону ишке салыш керек. Сөзсүз түрдө. Кийинкиси, мына биздин Лейлектин жаштары сырткы болбосо дагы ички миграцияда көп жүрөт. Ошол биздин жаштарыбыз Лейлек районунда жакшы шарттар түзүлүп, мүмкүнчүлүктөр берилсе, өзүнүн жерине келип кызмат кылат. Эмгегини сиңирет. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул менин программамда дагы бар. Бул маселени көтөрөмүн. Рахмат. Кошумчалай, бүгүнкү күндө буга чейин талапкерлер айтып өткөндөй, жаштардын өлкөнүн жаштар көпчүлүгү чет мамлекетте, кечирим сурайм, чет мамлекеттерде жүрүшөт. Мына ушул чет өзгөчө ал жакта жогорку билимдүү жаштар дагы бар да. Ошол жогорку билимдүү жаштарды өлкөгө тартуу, аларга колдоо көрсөтүүдө сиздин долбооруңузда барбы? Ошол жана азыр айтып атпайсызбы, программамда бар деп, ушуга да токтолуп кетсеңиз. Өзгөчө ошо билимдүү жаштарды тартууда. Биздин өлкөбүздүн жогорку билимдүү жаштарыбыз көп, сырткы миграцияда жүрөт. Аларга сөзсүз түрдө бул жака алып келип шарт түзүп бериш керек. Шартты кантип түзөбүз? Менин программамда бар. Инвесторларды алып келишибиз керек. Лейлек районуна. Лейлек районуна инвесторларды алып келип, ушул жерге завод, фабрикалар жана айткандай куруш керек. Ошондо гана өзүбүздүн бир туугандарыбыз келип ушул жерде эмгектенет. Жана көптөгөн жогорку билимдүү дарыгерлерибиз бар, ага эжекейлерибиз бар. Ошол дарыгерлердин жана ага эжекейлерибиздин айлык майнасын көтөрүп берсек, сөзсүз түрдө ушул жерге кайтып келишет. Рахмат. Бүгүнкү күндө Лейлек районунда билим берүү жаатында кечирим сурайм. Кийинки суроого өтөлү. Сизге бүгүнкү күндө азыр каалчылыктын башчылыгы бир топ элибизди түйшүккө салып турган учур. Эгерде сиз жогору кеңешке барып калсаңыз, элди каалчылыктан алып чыгып кетүүдө сизде бир пландар барбы? Рахмат. Сөзсүз түрдө пландарым бар. Менин программамда бул көрсөтүлгөн. Жана айтып кеткендей, завод, фабрикалар ачылса, сөзсүз түрдө өзүбүздүн ички продовольствобуз өнүгөт. Ошондо бизде бир аз арзандатуулар болот. Азыркы күнү бүт эле чет өлкөдөн келип атат биздин товарлар. Сөзсүз түрдө бул жака завод, фабрикаларды, инвесторлорду алып келип өнүктүрүшүбүз керек. Ички продовольствобуз өнүксө, ошондо бул жактан логистикалык борборлорду ачсак, бул жагынан Тажикстан, Афганистан, Пакистанга кете турган өзүбүздүн товарларды чыгарсак болот, жана экономикабызды көтөрсөк болот. Рахмат. Рахмат, сизде дагы 3 мүнөт 20 секунд убактыңыз бар. Пайдаланасызбы? Сөзсүз түрдө. Айта бериңиз. Менин программам өзүм жазып чыктым. Программам 7 багыттан турат. Бул программа түздөн түз ушул жылы Баткен областына өзгөчө статус берилди.
ошо менен түздөн түз тыгыз байланышы бар. Бул программам 7 багыттан турат. Биринчиси социалдык тармак, экинчиси чек ара коопсуздугу, үчүнчүсү миграцияны кыскартуу, төртүнчүсү коммуникация, транспорт жана энергетика, бешинчиси айыл суу чарбасы, алтынчысы ишкерликти өнүктүрүү жана туризм, жетинчиси бул маданият менен спорт. Биринчи багытка токтолуп кетсем, социалдык тармак. Социалдык тармакта медицина, билим берүү, пенсия жана пособия багыттары камтылган. Медицинага токтолуп кетсем, бүгүнкү күндө бизде медицина аксап турат Лейлек районунда. Лейлек району боюнча бир гана лаборатория бар. Ал лабораторияларды сөзсүз түрдө көбөйтүшүбүз керек. Жок дегенде 3кө санын жеткиришибиз керек. Неге дегенде конкуренция бар жерде өнүгүү болот. Ошондо гана биздин лабораториялар өнүгөт. Дары дармек менен биздин фаптарыбыз бар айылдарда. Ошол фаптарды камсыз кылыш керек мамлекет тараптан. Билим берүүгө токтолуп кетсем, билим берүү бул бүгүн биздин өсүп келип жаткан жаш балдарыбыздын келечеги. Ага эжекейлердин сөзсүз түрдө айлык майнасын көтөрүш керек. Андан кийин өлкө башчыбыз, президентибиз Садыр Нуркожоевич айтты. Мен муну интернет булактарынан көрүп калдым. Мектепте балдарыбызга динден таанытуу программасын киргизебиз деп атат. Мен сөзсүз түрдө 100% колдоймун аны. Анткени биздин жаш балдарга жүрөгүндө ыйман болуш керек. Билим берүү тармагында көптөгөн программаларды өзгөртүүлөр керек. Программаларды киргизиш керек. Китеп менен камсыз кылыш керек. Пенсия менен пособияга токтолуп кете турган болсом, пенсия бүгүн ата энелерибиздин пенсияларын сөзсүз түрдө көтөрүш керек. Бул Баткен облусуна берилген өзгөчө статустун мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Сөзсүз түрдө алардын пенсияларын көтөрүш керек. Пособия боюнча токтолуп кетсем, бүгүнкү күнү биздин балдарыбыз эч кандай бир пособия албай атат. Эмне себептен? Бул биздин балдар кичинекей кезинен укугу тепселенип калбаш керек. Сөзсүз түрдө пособия бериш керек. Ошондо гана биздин мекенчил балдарыбыз өсүп чыгат. Бүгүнкү күнү көптөгөн балдарыбызга пособия берилбейт, текшерип келет, үйүндө холодильник, телевизор, кир жуучу машина болсо пособия берилбейт. Мен муну менен макул эмесмин. Анткени ал кир жуучу машина, холодильник, телевизорлорду бирөө белек кылгандыр. Же болбосо бирөө бул биздин бир туугандарыбыз кредитке алгандыр. Ошондуктан мен толугу менен макул эмесмин. Бул жака сөзсүз түрдө өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Рахмат. Рахмат, сиздин карамаңызда дагы 10 секунд убакыт бар. Пайдалансаңыз убакыт берели. Пайдалан? 10 секунд убактыңыз бар. Айтыңыз. Чек арага токтолуп кетсем, чек ара маселесин сөзсүз түрдө чечиш керек. Коңшулаш Тажикстан өлкөнүн өкүлдөрү менен биргеликте дипломатиялык түрдө чечиш керек. Кечиресиз, сиздин убактыңыз соңуна жетип калды. Рахмат. Урматтуу талапкерлер, сиздерге ошол экинчи бөлүмдө бөлүнгөн убакыт жыйынтыкталды. Анда эмесе 3-чү раундга өтсөк, 3-чү раундда бириңиздерге баштап айтып өткөндөй 3 мүнөттөн убакыт берилет. Мында сиздер бири-бириңиздерге суроо берүү менен пайдаланасыздар. Анда суроону Ашырбай мырзага биринчи болуп суроого жооп берүү мүмкүнчүлүгү сизге берилет. Суроо берүү мүмкүнчүлүгү Мирбек Абдрахимович сизде. Ашырбай мырзага сурооңуз болсо берсеңиз болот. Ашырбай байкеме мындай суроо. Азыркы убакта Баткен областы Лейлек районунда өтө миграция көп, өтө күч. Ошону кантип элди алып калсак болот? Рахмат. Жанагы мына мурдагы сүйлөгөмдө да токтолуп кеттим. Республика боюнча Лейлек району миграция боюнча биринчи орунда турат. Эмне себептен? Жумушсуздук, шарттын жоктугу, инфраструктуранын жоктугу. Ошонун айынан биздин Лейлек району жаштары бир эле түй боорун эмес, алыскы Россия мамлекеттеринден, андан дагы тышкы мамлекеттерге кетип атат. Эмне кылуу керек? Ошол чек арада жашаган, Лейлек районунда жашаган биздин жаштарыбызды толук кандуу жумуш менен камсыз кылышыбыз керек. Аны үчүн кандай шарттар болуш керек? Биринчи кезекте
толыққанды мыйзам керек. Егер де біз елет жерінде жаштарыбызға ең негізгі мынау айыл шаруа бағытында жақсы мыйзамдар болбосок, жаштарыбызды кармай албайбыз. Негізілі Қырғызстанның 65% елет жерінде жашағандан кейін көпчүлүк елдерибиз жаштарыбыз айыл чарбасында. Ошондуктан ушул багытта жакшынакай мыйзамдарды кабыл алып, ишкерликти, чакан ишкерликти бул жакта мыйзамдарды кабыл алып, эң төмөн пайыздагы кредиттерди субсидияларды алып берсек. Эгер де биз коммерциялык банктардагы 18-ден 25%дагы кредиттерди берсек, биздин жаштарыбыз эч менен камсыз боло албайт. Анын үчүн Кыргызстанда фонд развития сельского хозяйства деген фонд бар. Бул жерде жылына 4,5 миллиард акча бөлүнөт. Бирок ушул үстөк пайызы 10%ке чейин айыл чарбасына бериле турган болсо, кайра иштетүү ишканасына 6%. Бүгүнкү күндө бул да өтө көп. Биз жаштарыбызды кантип алып калабыз? Эгер де ушул үстөк пайыздарды төмөн 2%, 3%ке түшүрсөк, ал эми ошол кредиттин мөөнөтүнү узак мөөнөттөгү убакыттарга 5 жылдан 10 жылга чейин берсек, мына ошондо биздин жаштарыбызды кармап калабыз. Ал жерде эмне кылышыбыз керек? Кайра иштетүү ишканалары, айыл чарба багытында, ушул жанагы эт багытында, ушул жүзүм болобу, жана башка жанагы мал продукциялары болобу, мына ушул багытта жакшынакай кредиттер берип жаштарыбызды алып калышыбыз керек. Рахмат, сизде жооп берүүгө дагы 45 секунд убактыңыз бар. Бирок суроо берүү мүмкүнчүлүгүн Чыңгыз мырза сизге берели. Ашырбай мырзага сурооңуз болсо берсеңиз. Рахмат. Ашырбай Бапович, сизге мындай суроо. Бүгүнкү күнү Баткен облусуна өзгөчө статус берилди. Кандай мүмкүнчүлүктөр жана жеңилдиктер берилген Баткен облусуна? Мына ушул 22 майда президенттин указы менен Баткен областына өзүнчө статус берилди. Ушул статустун негизинде республикалык бюджеттин 2% акчалуу ушу Баткен областына бөлүнөт. Эгер де биздин республикалык бюджет 280 миллиард боло турган болсо, бүгүнкү күндө бул 500 миллион сом акча болот. Мен бул жакшы, жоктон жогору. Бирок бул дагы көлөм Баткен областынын өнүгүшүнө терең салым кошо албайт. Бул дагы биз көбөйтсөк болот. Бул багытта Баткен районунда, Лейлек районунда, Кадамжай районунда жакшынакай проекттерди, ишкерликтерди социалдык блокторго. Ашырбай мырза, сизге жооп берүүгө берилген убакыт аягына чыкты. Анда жооп берүү мүмкүнчүлүгүн Мирбек Абдрахимовичке беребиз. Ал эми суроо берүү Чыңгыз мырза кайрадан сизде. Мирбек мырзага сурооңуз болсо берсеңиз болот. Рахмат. Мирбек мырза, сиздин программаңызда Лейлек районунун өнүктүрүү жана элдин жашоо шартын жакшыртуу үчүн кандай багыттар каралган? Рахмат, Чыңгыз мырза. Лейлек району биз жогорку кеңешке аттанганыбыз, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине талапкер болуп катталдык. Өтүп калсак, жалпы Кыргыз Республикасына кызмат кылууга даярбыз. Жалпы Кыргыз Республикасында ар кайсы аймактан арыз муундарын укканга даярбыз. Ошондой эле сиздин жообуңузга Лейлек району Сүлүктүү шаары Лейлек районунун 1-округтан чыгып атканыбыздан албетте бул жака көңүл бурабыз. Кандай кылган учурда дагы эл көйгөйүнү албетте түшүнүү менен кабыл алабыз жана мобильный кабыл алышка учур келди. Ар бир кайрылууларды четке какпайбыз. Ар бир кайрылууду четке какпоо менен гана алдыга жылуу болот. Ошондуктан эл көйгөйүн чечүүдө биринчи очурут мобильный байланыш, бул мобильный кабинет ачып алсак, эл бул жактан борборубузга жеткенче, арыз муунун жеткенче канча убакыт өтүп кетет. Азыр технологиянын учуру талабы болгондуктан бул технологияны колдоно билишибиз керек. Элге дагы ошондой түшүнүктүү жеткизишибиз керек. Качандыр бир улгайган ата апаларыбыз барбы, кичинекей 18ге толгон жаш муундар барбы? Албетте чоң ата энелерибизде мамлекетибиз үчүн көйгөйлүү маселелер жүрөктөрүндө көп, бирок жаштар аны колдоно билиш керек. Мобильный приложенияны жаштар билет, ал эми кеп кеңешини чоңдор берет. Экөө кошулуп биздин кабинетке, мобильный кабинетке жөнөтүп турса, албетте суроолоруна жооп алып, өнүгүүдө алдыга койгон
деп эсептейбиз. Рахмат, анда суроо берүү мүмкүнчүлүгү Ашырбай мырза сизде, Мирбек мырзага сурооңузду берсеңиз болот. Рахмат, Мирбек мырзага мындай суроо берейин деп атам. Мына өзүңүз иман жолунда жүрөт экенсиз. Бул жакшы көрүнүш. Ушул дин боюнча көз карашыңыз кандай бүгүнкү күндө? Албетте, рахмат сизге. Бул дин боюнча көз карашыбыз мамлекетибиздин 98% мусулман болгондуктан дин боюнча көз карашыбыз албетте башка дин кармагандардын дагы урматтайбыз, сыйлайбыз, бир гана өзүбүздүн кызыкчылыкты ойлобойбуз. Ошон үчүн бизде светтик мамлекет болгондуктан албетте дин аралашпаган мамлекет болгондуктан албетте бул баарыбыздын жүрөгүбүздү өйгөн маселе. Дин боюнча бир гана мен эмес, Кыргызстандагы баардык мусулмандар менден да жакшы түшүнөт динди. Мен ошентип ойлойм, жеке оюм. Баарын карасаң кичипейил, баарын карасаң боор ооруп турат, жардам көрсөтүп турат. Бул деген жакшы көрүнүш. Элибиз динди өтө жакшы түшүнүшөт. Мен да ошондой түшүнөм. Рахмат, сизде жооп берүүгө дагы 19 секунд убактыңыз бар. Жооп бердим окшойт. Пайдаланбайсыз. Демек, анда жооп берүү кезегин Чыңгыз мырза сизге беребиз. Сиздин карамаңызда 3 мүнөт убакыт бар. Мүмкүн болсо убактыңыздарды туура пайдаланууга аракет кылыңыздар. Эки талапкер дагы жооп бергенге жетишүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берсеңиздер жакшы болот. Анда суроо берүү кезеги Мирбек мырза сизде. Сиз Чыңгыз мырзага болгон сурооңузду узатсаңыз болот. Чыңгыз мырзага мындай суроо берейин деп атам. Чыңгыз мырза, өтүп калсаңыз кандай мыйзамдарды биринчи очурут жазып иштеп чыгасыз? Рахмат. Мен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине барып Кудай буйруп өтүп калсам, сөзсүз түрдө биринчи кезек Лейлек элинин көйгөйүн чече турган мыйзамдарды жазамын. Рахмат. Анда кийинки суроо берүү кезеги Ашырбай Бапыч сизде. Чыңгыз мырзага болгон сурооңузду айтыңыз. Чыңгыз мырзага мындай суроо берейин деп атам. Юрист болгондон кийин биз ушул мыйзамдуулукту, тартипти, коррупцияны канча убакытта орнотсок болот? Кайталап коесуз суроо. Мыйзамдуулукту, тартипти, анан коррупцияны канча убакытта жойсок болот? Биз мыйзамдуулукту жана айтып кеткендей, сөзсүз түрдө өзүбүздөн башташыбыз керек. Ошондо гана жоюлат. Мен ушул күнгө чейин коррупция менен күрөшүп келатам. Мыйзамдуулукту талап кылып келатам. Кудай кааласа, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине барып калсам, ушул темпте кетемин. Сөзсүз түрдө мыйзамдуулукту кыламын, талап кыламын, жана коррупция менен күрөшөмүн. Лейлек элинин бир дагы тургунунун укугу тепселенбейт. Рахмат. Сизде дагы жооп берүүгө 2 мүнөт 9 секунд убактыңыз бар, мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мен программамды улантып коеюн. Айтыңыз. Программамда жана мен токтолуп кеткендей чек ара маселесинде токтодум. Сөзсүз түрдө бул чек ара маселесин чечиш керек. Чек ара маселесине сүйлөшүүлөр жолу менен чекитти коюш керек. Ал чечүүчү жолдорго мен өзүм Кудай кааласа жогорку кеңешке барып калсам, сөзсүз түрдө өзүмдүн күч аракетимди жумшаймын. Канчалаган комитеттер жана комиссиялар түзүлгөн. Ошолордун катарына кошулуп, мен дагы өзүм күчүмдү жумшаймын. Кийинкиси бул транспорт жана энергетика. Биз мына Баткен облусуна 500 миллион сом бюджеттен бөлүнүп атат. Ошол акчанын негизинде Лейлектин жолдоруну, ички жолдорун жасаганга үлгүрүшүбүз керек. Сөзсүз түрдө жергиликтүү бийлик менен тыгыз иш алып барышым керек мен. Энергетика боюнча токтолуп кетсем, Актоок суу сактагычы планга кирген. Сөзсүз түрдө ошол суу сактагычыбызды ишке ашырганга аракетимди жасаймын. Болгон аракетимди жасаймын. Айыл менен суу чарбага токтолуп кете турган болсом, биздин Лейлек элине бир гана суу керек азыркы күндө. Суу менен бийлик камсыз кылып берсе, калган жагын өзүбүз кылып алабыз. Сөзсүз түрдө айылдарыбызды көтөрүшүбүз керек. 500 миллион сомдун негизинен айылдарыбызды өнүктүргөнгө жетишебиз. Кийинкиси ишкерликти өнүктүрүү жана туризм. Лейлек районунда туризм азыркы учурда төмөнкү деңгээлде турабыз.
туризмди сөзсүз түрдө өнүктүрүш керек. Мен жашмын, идеяларым бар, сөзсүз түрдө өзгөртүүлөргө, өнүктүрүүгө өзүмдүн күчүмдү жумшаймын. Саркент өзгөрүш деген кооз жерлерибиз бар биздин. Ошол жерлерге туризмди өнүктүрүш керек. Болду, рахмат. Рахмат, урматтуу талапкерлер. 3-чү раунддагы сиздерге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Анда биз 4-чү раундга кезек берели. Мында сиздер үчүн 3 мүнөт каралган. Ар бириңиздер өз шайлоочуларыңызга кайрылып, соңку жыйынтыктоочу сөзүңүздөрдү айтсаңыздар болот. Анда Ашырбай мырза, сиз баштап берсеңиз болот. Сизде 3 мүнөт убактыңыз бар. Урматтуу Баткен областынын тургундары, урматтуу электик жердештерим, 28 ноябрь күнү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттарды шайлоо күнү болот. Өзүңүздөр конституциялык укугуңуздардан пайдаланып, ошол күнү келип, өз укугуңуздарды коргоп, ушул мына Элек районунда татыктуу талапкерлер бар. Өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөргө жаккан, жүрөгүңүздөрдөн түнө калган кандидаттарды шайлап алыңыздар. Ушул барган кандидат Лейлек элине, Баткен жерине, Лейлек жерине ушул керектүү дээрлик мыйзамдарды иштеп чыгып, элибизге кызмат кылса деген ойдобуз. Урматтуу шайлоочулар, мен айыл чарба кызматкери болгондон кийин жанада айттым, элетти оңдомоюнча, айылды көтөрмөйүнчө эч качан мамлекет оңдой албайбыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө айыл чарбасына айыл чарба кызматкерлери керек. Айыл чарбасы кароосуз калды. Жерлерибиздин 40-50% айдалбай калды. Бүгүн тамак аш коопсуздугуна жооп беребиз, ушул вопрос турат. Андан тышкары элетте элибиздин 65-70% жасагандан кийин биздин жаштарыбыз жана биздин дыйкан фермерлерди татынакай татыктуу жумуштар менен камсыз кылышыбыз керек. Ошондуктан бул жака тийиштүү түрдө толук кандуу мыйзамдар керек. Биз айыл жерибизди жакшынакай инфраструктура менен көтөрүшүбүз керек. Өндүрүлгөн продукцияны татыктуу сатышыбыз керек. Жаңы технологияларды пайдаланышыбыз керек. Ошондуктан урматтуу шайлоочулар, 28 ноябрь күнү өзүңүздөрдүн түнө калган, өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөргө түнө калган татыктуу кандидаттарды шайлаңыздар. Мен айыл чарба кызматкери катары ушул айыл чарбасында 15 жыл иштедим. Өкмөттө жана Жогорку Кеңеште 20 жылдан ашык иштедим. Эгерде буйруп сиздердин ишенимиңерге татыктуу болуп калсам, Жогорку Кеңеште Лейлек районуна, Баткен жерине керектүү мыйзамдарды иштеп чыгып, жаштарыбызды, дыйкан фермерлерибизди жакшы татынакай иш менен камсыз кылып, бул регионго инвесторлорду тартып, региондорду көтөрөлүк. Урматтуу жаштар, урматтуу ата-энелер, эгерде балдарыбыз Россияга, чет мамлекеттерге кетип, ушундай көйгөйлүү маселелер болбосун десеңиздер, айыл чарбасын көтөрөлүк. Ошондуктан биринчи кезекте айыл чарбасы өндүрүш жана өндүрүш. 25 секунд вактыңыз бар, пайдаланасызбы? Рахмат, дагы бир жолу элек элиме кайрылып кетемин. Ушул бардыгыңыздарды шайлоого толук кандуу келип катышып, өзүңүздөр жаккан, жүрөгүңүздөн түнөгөн кандидаттарды шайлап алыңыздар. Чоң рахмат. Рахмат сизге. Анда 3 мүнөт вактыңыз бар. Мирбек мырза, соңку жыйынтыктоочу сөзүңүз, өз шайлоочуларыңызга кайрылсаңыз болот. Урматтуу Кыргыз Республикасынын Баткен областынын Лейлек районунун тургундары жана коноктору. Мен сиздерге кайрылуум 2021 жылдын 28 ноябрына белгиленген Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине шайлоо күнү белгиленген. Ошол шайлоо күнүнө келип жалпы мекенди сүйүү ыймандан дейт. Ошон үчүн мекенди өркүндөтүп өсүүгө салымыңыздарды кошуңуздар, барыңыздарды чакырып кетет элем. Көңүл кош карабаңыздар. Албетте 30 жыл кыйналганыбыз жетишет. Эми келип барыңыздар, чын жүрөктөн келип, өзүңүздөр тандоо жасаңыздар. Элек элдин колунда, эл көйгөйү эр мойнунда дейт. Ошентип 9 кандидат 9 талапкер чыкканбыз, өзүңүздөр тандап алыңыздар. Албетте мени менен чогуу Ашырбай экеме, ошондой эле Чыңгыз сизге ийгилик каалаймын. Сиздерден көп нерсени сабак алып атам. Албетте бул
жылдын 28 ноябрь күнү чоң өзгөрүүлөр болот деп күтөмүн. Барыңыздарга жакшылыктарды каалайм. Мирбек мырза, убактыңыз бар сизде, 1 минут 37 секундуңуз бар. Кааласаңыз пайдалансаңыз болот, платформаңыз боюнча да балким айтып кетсеңиз болот. Шайлоочуларыма дагы бир жолу кайрылайын анда. Шайлоочуларым, менин бюллетендеги номерим 7-нчи. 7-нин бири Кыдыр дейт. Албетте тандоодо адашпооңуздарды суранамын. Дагы сиздерди өтүп калган учурумда элим үчүн, жерим үчүн, жалпы Кыргыз Республикабыз үчүн кызмат кылууга даярмын. Рахмат сиздерге. Рахмат, анда биз кезекте Чыңгыз мырза сизге берели. Карамагыңызда 3 минут убактыңыз бар. Баштай берсеңиз болот. Рахмат. Мен азыркы учурда эң жаш талапкерлердин биримин. Учурдан пайдаланып, лейлек элиме кайрылып кете турган бир кайрылып кетет элем. Бүгүнкү күндө мага жана менин бир туугандарыма карата каралоо иштери башталды. Бул каралоо иштери кандай жүрүп жатат? Бир адамдын сүрөтүн коюп, башка адамдын атын коюп, интернет булактарында мен жөнүндө жалган маалыматтар таралып жатат. Бул жалган маалыматты тарап жаткан адамды аныктадык биз. Бул Сүлүктү шаарынын тургуну Абдраимов Авазбек деген киши болуп атат. Кечирип коесуз Чыңгыз мырза, мүмкүн болсо жеке башка бир талапкер же Бул талапкер эмес. Башка бир жаранга. Бул талапкер эмес. Кийин менен эмес, мүмкүн болсо программаңыз менен. Мен анда атын атабай айтып кетейин. Бүгүнкү күндө соттун чечими бар. Ал киши бүгүнкү күндө кылмышкер болуп издөөдө жүрөт. Жакын арада сөзсүз түрдө ал киши тараптан жасалган кылмыштар бети ачылат. Мен лейлек элимден суранып кетет элем. Ошондой жалган маалыматтарга ишенбөөңүздөрдү. Аллах Таала сөзсүз түрдө акыретте Аллах Тааланын алдына барганда жооп беришет булар. Ошондуктан лейлек элиме кайрылып сиздерден суранып кетемин. Андай маалыматтарга эч качан ишенбеңиздер. Мен өзүм менен кошо менин өзүмдүн атаандаштарыма бир гана ийгилик каалап кетемин. Эч качан бирөөнү жамандап, каралоо жолуна түшкөн эмесмин жана түшпөймүн. Мен жана айтып кеткендей, аркам таза, жүзүм таза, Кудай кааласа алдыга койгон кадамым дагы таза болот. Мына Ашырбай агама жана Мирбек агама ийгилик каалап кетемин. Рахмат. Чыңгыз мырза, убактыңыз бар. 1 минут 4 секунд убактыңыз бар. Пайдалансаңыз болот. Мен шайлоочуларыма бир убаданы берип кетким келет. Башка депутаттарга окшоп 5 жылда бир келбей, Кудай буйруп Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине барып калсам, ал жактан жергиликтүү бийлик менен тыгыз иш алып барып, бир жылга 2 жолу келип, өзүмдүн элим менен жолугуп, өзүмдүн элимдин көйгөйүнү укканга даярмын. Бул сөздөр жөн эле сөз эмес. Мен бул сөздөр үчүн акыретте жооп беремин. Сөзсүз түрдө элим менен келип жолугуп, алардын көйгөйүнү чечкенге аракетимди жумшаймын. Элимдин ишеничини Кудайым буйрса сөзсүз түрдө актаймын. Рахмат. Сизде дагы 25 секунд убактыңыз бар, колдоносуз. Рахмат, мен элиме кайрылдым. Рахмат. Рахмат анда барыңыздарга, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттыгына бир мандаттуу шайлоо округунан талапкерлер болгон теледебатка күбө болдуңуздар. Бүгүн бизде Лейлек шайлоо округунан талапкерлер Жусупов Ашырбай Бапович, ошондой эле Сегизбаев Мирбек Абдирахимович жана Ажибаев Чыңгыз Ильяскожоевич болду. Ал эми келерки теледебат 15 ноябрь күнү эфирге чыгат. Чыгуу убактысы кечки саат 20:30да түз эфирде көрсөтүлөт. Ал эми бул теледебаттын катышуучулары номер 1 Лейлек шайлоо округунан талапкерлер Иматов Ина Иматович, Бекмуратов Баймурат Асатович, Таштанкулов Касым Абдусаматовичтар болмокчу. Бүгүнкү көрсөтүү соңуна чыкты. Көрсөтүүнү мен Кайрат Жапаров жана кесиптешим Мингүл Көчөрү алып бардык.
Саламатта тұрыңыз. Биз менен чогулгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Амандыкта көрүшөлү.